Assalomu alaykum do'stlar. Stuttgartda выставкага kirib baratamiz. Медициналық технологиялар боюнча выставка. Түшүнбөсөм да китебин алып алайын, а? Азыр менин жанымда переводчик жүрөт. Достор, бул жак менин иним, аты Азат, кесиби боюнча дарыгер. Азыркы учурда ошол Германияда ординатурага тапшыруу боюнча даярдыктары жүрүп жатат. Буюрса, немис тили менен бизге сиздер менен чогуу обзор кылып берет. Genau, richtig, genau. Und kann man auch zum Beispiel eine Haut. Ja. Тил билиш керек. Wie viel Mal kann das vergrößern? Ich sag mal, Тил билбесең ушуну жалдырап эле турасың да азыр. Bu mikroskop жөнүндө айта кеткени, bu электронный микроскоп жаңы үлгүдөгү экен. Достор, негизи дүйнө бүгүн робототехника, жасалма интеллект менен ушундай өнүгүп аткан мезгил. Ошол нерсени биздин практикага алып келиш үчүн сөзсүз ушундай медициналык технологиялар жөнүндө выставкаларга катышыш керекпиз. 19-кылымда жүрсөк, дүйнө робототехника, нанотехнология деген жактарга кирип кетти уже. Мына бизде травматологияга тиешелүү инструменттер, интервенционный кардиологияда колдонулуучу стенттердин үлгүлөрү экен. Ошол эле мына биздин практикада көрсөтүлүп атат. Мынакей көрдүңөрбү, могул кан тамырдын ичине коюлуп аткан стентти. Бул көбүнчө косметологияда экен, а? Өзүнүн басы, андан дальше почта. Достор, бизде практикада операциялардын алдында сынган сөөктү же муундун алмаштырылып аткан размерлерин алдын ала 3D моделирование жасалбай туруп эле жасалып жатат. Бирок жаңы өнүккөн технологияда алдын ала эле томографияга түшүп туруп, анан томографияга тартып туруп, сөөктөрдүн размерлери канча, кандай немеге дал келет экендигин алдын ала даярдап алып туруп, ошого жараша металлды тандап алган учурлары болот. Мынакей туугандар, мына жер кызык мага. Берчи. Бул омуртка экен, куймулчак, бул робот иштеп атат. Вертебрологдор кагазын көтөрүп алдым силерге. Анан окуп, карап көрсөңөр болот. Ушундай инструмент сунуштап алсаңар болот экен. Басы канча турат болот экен? Kann man fragen? Das ist wunderbar. Ich möchte meine Kollegen das übersetzen und erklären. Okay. Ja. Бул аппарат, бул изилдөө, азыр бул изилдөө учурунда экен, бул азырынча сатка чыга элек, бул бүтө элек изилдөө. Бул аны ачпастан туруп эле, механизмди кеспестен туруп эле, CT компьютердин томография кылып туруп, размерин алабыз, кайсыл жерде канча өскөн, анан могу аппарат менен ошону кесип жок кылган болот экен. Ошондой мүмкүнчүлүк азыркы учурда ошону изилдөөдө жүргөн. Малоинвазивный метод, альтернативный метод оперативный леченияга экен. Эми буюрса келечекте көп бейтаптардын ден соолугун жакшы кылууга ошол ишке ашат деп эсептейбиз. Assalomu alaykum достор. Штутгартта выставкага кирип баратабыз. Медициналык технологиялар боюнча выставка. Азыр ичиндеги бүт болгон нерселер менен сиздерге тааныштырабыз. Сетьякта деле турат. Entschuldigung, darf ich fragen, haben Sie das MedTech live besucht oder Pflege? Ja, stimmt. In diese Ja, in Richtung? diese Richtung gerade. Danke. Vielen Dank. Түшүнбөсөм да китебин алып алайын, а? Азыр менин жанымда переводчик жүрөт. Достор, бул жак менин иним, аты Азат, кесиби боюнча дарыгер. Азыркы учурда ошол Германияда ординатурага тапшыруу боюнча даярдыктары жүрүп жатат. Буюрса, немис тили менен бизге сиздер менен чогуу обзор кылып берет. Саламатсыздарбы? Булар микроскопу. Микроскоп Микроскоп жаңы версияларынан экен, digital mesh проекттер дейт, digital микроскоп. Hallo, guten Kann Tag. ich Ihnen was zeigen? Können Sie ein bisschen uns erklären? Auf jeden Fall. Ja. Kennen Sie Firma Kiens? Nee. Nee. Noch nicht, okay. Aus welchem Bereich kommt ihr? Weil Sie sehen, wie wir eine Oberflächenbetrachtung machen. Genau, richtig, genau. Und kann man auch zum Beispiel eine Haut oder ein Präparat auch gucken? Ja. Тил билиш керек. Und das macht großen Sinn, zum Beispiel
in Diagnostik. Genau, also zum Beispiel in der Diagnostik, in der Qualitätssicherung, ne, bei Pharmaunternehmen, vor allen Dingen bei pharmamedizinischen Unternehmen, viel für, Wie viel Mal kann das vergrößern? ich sag mal, Силви bis бе an сен sich ушуну noch жалдырап эле begrenzt. турасың да азыр эми Also котормосун сурайбыз азыр эми 7000. Vielen Dank. Vielen Dank für die Information. алар ошол жаңы микроскоптор экен да. Бұл Қысқаша. жерде Аха. айтқан жөнінде. Könnte ich einmal noch fix eure Ausweise kennen, das war super. Ja. Bitte schön. Бұл микроскоп жөнінде айта кеткени, бұл электронный микроскоп жаңы үлгүдөгү экен. Бұл 70.000 есе 7000 есе жакындатып көрсөтөт экен дагы. Бұл медицинада гана эмес, башка окуу жана изилдөөлөрдө да колдонот экен. Мисалы үчүн жанында тиги чиптерди, микроскоп чиптерди койгон. Ошолорду жасаганда дагы ал жерде электроддорду бири-бирине бириктиргенде дагы көрсө болот. Ошондой эле, мисалы үчүн азыр бир пример келтирип кетти. Медицинада кандай колдонсо болот. Мисалы үчүн адамдын ожог болгондон кийин, күйгөндөн кийин анын терисин алып, ошону канчалык деңгээлде, канчалык слойго чейин күйгөнүн ошолорду карап билсек болот экен. Диагностикада чоң жардамы болушу мүмкүн. Потенциальный бир жаңы технологиялар экен. Баасы жөнүндө айттыбы? Kann ich noch einmal kurze Frage stellen? Ja, klar. Wie viel kostet diese Mikroskop? Das ist sozusagen, es ist von bis, ne? Also in der ganz, ganz kleinen Variante starten wir so ungefähr bei 25, 30 und das geht halt bis zu 250 250. Danke. 25.000-30.000ден башталат экен, кичинекей үлгүлөрү, анан 200.000 еврога чейин жетет экен, чоң үлгүлөрү. Thank you. Thank you very much. Биле? Жанда эмес. Жок, бул гидролюкс, пневматика. Кислородный маскада колдонсо болот окшойт. Детальдер экен да. Бул көбүнчөсү технический түшүнгөн адамдар үчүн. Бул эмне болот экен, а? Лабораторияда экен, жемер экен. Лабораторияда колдончу аппараттар окшойт. Робот экен. Робот экен да. Экен бул бумаганы роботкен да караганда кетти сразу. Упаковка. Көрдүңөрбү туугандар? Сразу эле даярдап чыгарып атат да. Мунун ичине эмне салынып бир сатылат да. Материал даярдалып турупчу. Кагаздан эле ушундай материал даярдалып чыгып калып атат. Бул эми фармацияда, дары-дармекте, дагы бир медициналык изделияларды даярдоодо колдонулуучу нерсе экен да. Турцияда бар экен. Мына жерде кошуп алсаң эч нерсе болбос элек, а? Окуп койсоң. Чытырт кылып туруп. Принт. Wer ist aus benutzen diese Silikon? Nicht langzeitig kaufen.
Nur für außer benutzen. Zum Beispiel nach dem Knochenbruch. Außerhalb ist kein Problem, aber im Körper ist Ah. schwierig. Das ist durch den Prozess noch schwierig. Бұлардың бардығы силикондан жасалады екен, бұлардың бардығын денеден сыртқары қолданғаны болады дейді. Дененің ішінде бұл стерильный емес екен да, соның үшін сыртта қолданылады екен. Бұл жерде көргенде мен Für қолға Masken und so weiter geht. Masken zum Beispiel habe ich schon hergestellt. маска жасаса болады дейді. Қолға тағылған гипстерді көрдік. And 3D Printing. Jetzt können Sie ein Beispiel. Hier, das ist 3D gedruckt. 3D Printing Part. Auf Deutsch. Also ein 3D gedrucktes Teil. Aha. Ich verarbeite beim 3D-Druck das gleiche wie im Spritzgießverfahren. Gleiches Material. Das heißt, wenn jemand einen Prototypen braucht, um was einfach mal auszuprobieren, ohne dass es Langzeit im Körper ist, das ist kein Problem. Das kann ich realisieren. Моны қолданады екен. Моның ішінде бірақ видеолардан көрсеңіз керек, 3D модель жасағандарды ше. Ошондай қылып жасалады екен. Индивидуальный алып тұра. Vielen Dank für Ihre Zeit. Thank you. Тер көріп тұрған неме екен да? Бирок танышып, көріп мындай нерселерди робот дегендер биздин түшүбүзгө кирет болуш керек, кирбейт болуш керек. Бул эмне болду экен, а? Отпечаткалардан бери көрсөтүп аткан. Достор, негизи дүйнө бүгүн робототехника, жасалма интеллект менен ушундай өнүгүп аткан мезгил. Ошол нерсени биздин практикага алып келиш үчүн сөзсүз ушундай медициналык технологиялар жөнүндө выставкаларга катышыш керекпиз. Түшүнүктүү, эмне жөнүндө? Мінекей үлгүдөгү теги 1 центтин үстүндө тетин көрдүңүз, ичке болтурган ийне сыяктуу, Скальпель сыяктуу. Ошолорду лазер менен детальдарын туура кылып, туура өлчөмдө жасайт экен. Ясно. If you have questions, Чиптерди жасашат. Чиптер, мээбиз жетпей турган нерселер го. Дүйнө биз 19-кылымда жүрсөк, дүйнө робототехника, нанотехнология деген жактарга кирип кетти уже. Мына бизге тиешелүү Азат. Мына бизде травматологияга тиешелүү инструменттер. Мынаке, титановый, на плечевой кость коюлуучу пластина экен. Können Sie auf Deutsch? Бул болсо лучевой кость, бул интрамедулярный стержень экен. Бул болсо бедрого коюлат го. So interesting. I am a Пластиналар. first year. okay. Just interesting. Дагы ошол интрамедулярно коюлуучу. Азат, ортопедия, травматологияга тиешелүү металлдар. Yeah. Бизге тиешелүү металлдар экен дейм. Пластиналар. Спин систем мына. Мына омурткаларда колдонулуучу металлдар окшойт алар, а? Карасам алар. Spine system дейт. Бул транспедикулярный фиксация жасалган учурда колдонулуучу детальдар экен, металлдардан. Мына бияка алып келсин. Мына биякта дагы пластиналар, костный пластиналар. Биякта болсо сверлолор. Бул жакта болсо ошол тиштерге керектүү детальдар экен да.
Бул жакта достор мына эндопротезге колдонулуучу инструменттер экен. Эндопротез детальдар экен. Сурооңор болсо бергиле да болду. Алтын ийне деген сыяктуу. Булар жана ангиография жактарда колдонулат окшойт, стентированияда. Стенд. Бул тартып келсең, бул медицинада стенд деген стентирование деп коюнча могул кан тамырларда колдонулуучу нерселер, ушул детальдар болуп эсептелет. Ушулар коюлат. Einmal meine Kollegen mit, dann auch das Plakat sozusagen einmal zu verteilen. Анан барып сүйлөйткенде айтып койгулачы. Also with the innovative side of time. Так. Бул жактагы силикон дейм. Бул нерселер деле ошол как раз кан тамырлардын ичинде колдонулуучу интервенционный кардиологияда колдонулуучу стенттердин үлгүлөрү экен. Ошол эле мына биздин практикада көрсөтүлүп атат. Мынакей көрдүңөрбү, могул кан тамырдын ичине коюлуп аткан стентти. Бул көбүнчө косметологияда экен, а? Муну кандай болду экен? Жандырып туруп эмне кылат болду экен, а? Бул аппарат косметологияда колдонулат окшойт, бирок биз детально азыр түшүнбөй жатабыз. Муну кандай максатта колдонулат экен? Hallo, guten Tag. Können Sie bitte kurz erklären, wofür braucht man diese Geräte? Das sind Lateral Flow. Sagt Ihnen das was? Jetzt nicht. Wir können, Sie kennen diese Tests von Covid? Ja. Da hat man ja auch so einen Tropfen reingemacht und das ist da gelaufen. Wir können über da fließt die Flüssigkeit durch und wir können hier damit den Test spezifizieren, ob er positiv, negativ oder sogar quantifiziert testen. Und das Gerät analysiert das dann. Das ist jetzt aber, Also, das sind andere Tests, das ist jetzt was anderes. Und das kommt jetzt, wir bauen die Geräte auf die Anforderungen, was der Kunde hier drin getestet haben möchte. Wir haben eine Plattform, das sind unterschiedliche Plattformen und die können wir anpassen auf den Test, den der Kunde braucht. Und man muss benutzen zusammen, ja? Hier Flüssigkeit und dann das analysiert. Und Das ist das reine Analysegerät. Das können wir bauen das und passen das von der Elektronik oder von der Software an. Und die Kunden möchten etwas Bestimmtes analysieren, sei es Blut, sei es sogar Spucke, über irgendeine Flüssigkeit. Das kann auch weg sein das muss nicht human sein, das kann tierisch sein, das kann auch im Bereich Food sein. zum Beispiel
ein Patient, ist nicht mobil und kann zu Hause слюнадан текшерип атпады, ковидти же ошол сыяктуу эле колдонуша болот экен. Суюктуктарды салып Ооба. туруп, Das ist das, was ich mache. жидкий нерселерди, шилекейди салып туруп текшерсең, мисалы үчүн вирустук инфекция, ковид барбы, жокпу деген сыяктуу кыска бат убакытта текшере турган анализатор окшойт. Азыр дагы инебиз түшүндүрүп берет азыр. Азыр экен да. Ооба. Бул деген көп мисалы үчүн частный клиникалар бар да, лабораториясы жок. Ошолорго жакшы альтернатива болуп берет экен да. Анан могул кичинекей жанындагы аппаратка ошол жидкость коет экен. Ал кан болушу мүмкүн, же болбосо шилекей болушу мүмкүн, же башка ошо анализге керектелүүчү биоматериалды салат. Анан кийин аны анализдеген могул аппарат болот да, анан жообун берет экен. Мен сурадым, бул жерде аппаратты мисалы үчүн глюкозаны деле, гормон деле баарын текшере бересиңер десе, ал нерсени ошол дагы өнүгүп келаткан жолунда дейт, кийинки мисалы үчүн биоматериалдарды текшериш үчүн чоң лаборатория керек. Аны мындай пока альтернатива жок дейт, бирок көп нерселерге уже мисалы үчүн спорт залдарда лактат текшергени ошондой коюп койсо болот дейт. Анан могул жанындагы ошол биоматериалды алуучу кичинекей частын аны деген врач жок бөлмөгө барып деле пациент өзү, же болбосо үйүндө өзү пациент болсо өзү деле өз алдынча өлчөп турса болот экен. Анан мунун баасы $3,500 баштап экен дагы. Аны установка кылган, аны коштогон жана сервисный обслуживаниялары ал кошумча чөчүмдө ошо бар дейт да. Жакшы, рахмат. Глюкометр сыяктуу экен да, бул чоң экен да ошону. Аны бирок андан да көп функция бар. Анда көп функция аткарат экен да. Канча убакытта чыгарат экен тесттен примерно? Бул айтат, мисалы үчүн клиникаларда 1 күндөп, 2 күндөп күтүш керек дейт. Бул ал нерсени көп эселеп кыскартат дейт. Убакытчан кыскартат экен. Достор, көрдүңөрбү? Бул нерсени даже кичинерээк клиникаларга деле койсо болчу да экен да. Анализди күтүп эртең чыгат, бүрсү күнү чыгат деп отурбай, убакытты тездетүү максатында. Мунун чоңурактарын алып туруп колдонсо болот да. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Ciao. Buranın özünün basket, ondan дальше şu posta. Мед технология боюнча Кореяда катуу дейт го? Корея. Жана бул жакта Корея отурган болчу. Бул жактар рананы кандай жаба турган тетиги повязка окшойт менимче. Стерилдүү повязка. Ошонун үлгүсү көрсөтүлүп турат. Достор, бизде практикада операциялардын алдында сынган сөөктүү же муундун алмаштырылып аткан размерлерин алдын ала 3D моделирование жасалбай туруп эле жасалып жатат. Бирок жаңы өнүккөн технологияда алдын ала эле томографияга түшүп туруп, анан томографияга тартып туруп, сөөктөрдүн размерлери канча, кандай немеге дал келеткендигин алдын ала даярдап алып туруп, ошого жараша металлды тандап алган учурлары болот. Ошол эле могул жүрөктүн формасын, ошол эле черепке могул алдын ала размерлердин канча керек экендигин, кандай формада керек экендигин, ошол эле жана муундарды алмаштырууда операцияга чейин алдын ала пландоо үчүн колдонулган технология экен. Оборудование экен. Мынакей туугандар, мына жер кызык мага. Мынаны карагыла. Азат, ушуну жакшылап түшүндүрүп берчи. Бул омуртка экен, куймулчак, бул робот иштеп атат.
Fraunhofer. Бұл Лазерный абляция, остеотомия болған учурда коротковолновой лазерный екен. қысқа толқынды лазердік толқындар менен остеотомия деп коет, ламинэктомия деп. Ошондон кийин колдонулуучу процедура экен да. Soll das doch sein. Berliner Schnauzer, Робот ассистент, лазерный хирургия dedi. Декомпрессионный. Вертебрологтор кагазын көтөрүп алдым силерге. Анан окуп, карап көрсөңөр болот. Ушундай инструмент сунуштап алсаңар алак болот экен. Баасы канча турат болот экен? Kann man fragen, wie viel kostet dieses Gerät? Wir sind ein Institut von Fraunhofer. Wir machen Forschung und Entwicklung und entwickeln die Prozesse hier für den Laserabtrag und die Prozesskontrolle, das Ganze sicher funktioniert, zuverlässig. Und sind immer noch im Entwicklungsprozess. Das heißt, hier ist kein Produkt, das man jetzt kaufen kann. Das ist wunderbar. Ich möchte meine Kollegen das übersetzen und erklären. Okay. Ja. Бұл аппарат қайсы учурларда колдонот деп сурадым. Мисалы үчүн, пациент бұл өзүнүн омурткасын жабыркатып алган. Анан кийин ички тарабынан, бул спинальный канал тарабынан бир кичинекей сынык болсо, ал же болбосо кээ бир учурда болот го, жанагы сөөк ичке карай өсүп баштаган учурда. Ошол учурларда обычно азыр традиционно бүгүнкү күндө кандай кылат? Аны ачып туруп, кесип, кескен учурда дейт, скальпель менен нервти токусунан кесип алышы мүмкүн. Анан ал деген чоң кандай Залакасын тийгизет да врач тарабынанчы. А бул изилдөө азыр бул изилдөө учурунда экен, бул азырынча сатыкка чыга элек, бул бүтө элек изилдөө. Бул аны ачпастан туруп эле, механический кеспестен туруп эле, CT кылып, компьютердин томография кылып туруп, размерин алабыз, кайсыл жерде канча өскөн. Анан могу аппарат менен ошону кесип жок кылган болот экен. Ошондой мүмкүнчүлүк азыркы учурда ошону изилдөөдө жүргөн. Малоинвазивный метод, альтернативный метод оперативный леченияга экен. Эми буйруса келечекте көп бейтаптардын ден соолугун жакшы кылууга ушул ишке ашат деп эсептейбиз. Thank you. Schönen Tag noch. Азат, бул биздин практикада окшойт, а? Yeah, we are from China. Азат келчи. Hallo, sprechen Sie Deutsch? German? No. Only English. Англисче сүйлөйгөн. Аса кечирип кой. From Kyrgyzstan. Булар кытайлар экен. Ошондо сүйлөшө албасак кеттик. Thank you. Контакттар немелер? Нафан чыгып атпайбы? Ким менен кантип сүйлөштүң, не болдуң? Не иш кылдың, бүт баарын аңдып тура турган нерсе окшойт да. Азыр бардыгы, мисалы үчүн биздерде эле электронный система өтүп атпайбы? История болезни бардыгын электронно жазып атабыз. Ошолордун коопсуздугун коргой турган IT компания экен. Бул бир жип тоқып атабы, стенд тоқып атабы. Стенд тоқып атат. Келсең, алып келсең. Стенд бекен жана экен. Hallo, darf ich fragen, was ist das? Das ist nur ein Muster. Wir bauen die Maschinen. Das ist halt, um die Maschine zu zeigen. Kann man mit diesem Gerät zum Beispiel Stand für bauen, ja? Stand кылса болот дейт. Стенд кылып экен. Бул стенд эмес экен, бирок стенд кылса болот дейт. Көрдүңөрбү достор? Кылып көргөзүп берип атабыз дейт да, ушундай.
Бул аппарат жанагындай кан тамырларды тосулуп калган мезгилдерде колдонулуучу стенд токуп атат. Стендти дагы токуса болот экен, азыр ошонун үлгүсүн көрсөтүп атат. Ушундай нерсени аппаратты алып Кыргызстанда иштете турган болсо, жанагы $1000, $1,500 сатылып аткан стендтерди ушинтип токуп туруп эле жайылта берсең болчу да экен. Ушулат, а? Достор, бул аппарат баасы 55.000, 60.000 евро турат экен. Понятно. Медициналык инструменттер экен, бул жакта протездердин үлгүлөрү турат. Onda bir аппарат иштеп атат шуулдатып. Эмне бала кылат түшүнбөйсүң. Көп нерсесине башыбыз деле жетпейт экен өзүчө. Ал үчүн дагы көбүрөөк көрүп, көбүрөөк окушубуз керек окшойт. Сурап көрөсүң, эмне жасап атат? Ошол жакта көрсөтүп аткан турбайбы? Эмнеде колдонулат болсун? Достор, ушу азыр карап турабыз, эмнеде колдонорун да билбейчи, сурайбыз азырчы. Өзүбүздүн башыбыз жетеби экен деп, өзүбүздү сынап атабыз азыр. Hallo, darf ich mal fragen, in welchem Bereich kann man benutzen, zum Beispiel in der Medizin, aber was Gerät kann man diesbezüglich machen? Oder Wir stellen diese Maschinen her und das sind allgemein Mikromontageanlagen. Mikromontageanlagen. Mikromontage. Das heißt, überall, wo kleine Bauteile gefügt werden müssen, das ist so unser Bereich. Das ist nochmal ein Teilbereich hier, das ist die AOI, also automatische optische Inspektion, weil das jetzt immer mehr wird bei uns, eben zu prüfen, sind Bauteile in Ordnung. Adamlardı, uykusuz altına adamlarla mayda Lampiskanları sındırmasdan alısıraktır. Sındırmasdan artık karmap, kayra başka jaka jıldırganda şunday şartlar olacak. Şunçalık деталдуу деген сөз да, Датчиктер чувствительный экен. Бул азыр бир нече грамм турган лампочканы өтөбү. Андан мурун эле 200 грамм турган деталь металл. Ошондо да точность. Ich habe Sterilisation gehört. Das ist perfekt. Bizde көбүнчө металлдарды, инструменттерди обработка кылып, стерилизация кылып алгандан кийин аны жанагындай белгилерге оротуп, андан кийин Казакстанда инструменттерди, мындай колдонула турган пластиналарды, эмде протездерди ушинтип упаковкалап коюп экен дагы.
кийин колдонулганга жакшы тармак более ишенимдүүрөөк болот да. Канчалык ушундай нерселер сакталса, асептика, антисептика деген нерселер сакталса, операциядан кийинки кабылуу ошончолук минималдуу болот. Ассаламу алейкум достор, биз азыр Штутгарт шаарынан, Германиядан выставкага катышып чыктык. Бул жактан немистер, кытайлар, башка өлкөлөр көптөгөн технологияларды, робототехникаларды иштеп коюптур. Ошол нерсени көрүп жок дегенде кыргыздар биз кантип иштетишти үйрөнүп алышыбыз керек экен да.